Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Бишкектин үстүндөгү Орок айылына келдик. Бул жерде биз сип панелден бир кабаттуу, узуну 12, туурасы 11 болгон үй салып жатабыз. Эгер биз менен болсоңуз, биз үйдүн ичинде планировкасы жөнүндө, комнаталар жөнүндө силерге кенен тартып көрсөтүп беребиз. Ушул жерде күтөм дегенсиң, убадаңы катуу бергенсиң, чыдамай кетип барата, күттүргөн ай кандай немесиң. Биз азыр үйдүн фундаментин силерге айтып берели. Фундамент өзүңүздөр байкасаңыздар болот, абдан бийик куюлган. Себебинде бул жер өзү түз эмескен дагы, кийинчерээк кардарыбыз жерди планировка кылып, бул жерге брусчатка жана башка нерселерди койгондо жер бийигирээк көтөрүлөт дейт да. Ошол себептен фундаментти максималдуу түрдө кардарыбыз бийигирээк кылган. Ошол себептен бунун фундаменти бийик. Дагы бир жолу баса белгилейм, ар бир проектини, ар бир объектини кардар өзүнүн жеке чечимине жараша, жеке талабына жараша фундаменттин бийиктигин, дубалдын бийиктигин өзү аныктап бизге берет. Азыр эми силерге үйдүн ичин көрсөтөлүм. Үйдүн көркү сенсиң, шагы сенсиң, өмүрүмдүн ырдап турган жаны сенсиң, түн көккө жылдызым деп кадап алар, ботуной көздөрүңдүн ар ирмеми. Биз азыр фундаменттин үстүнө көтөрүлгөндө, үйдүн кире беришине келгенде ушундай чакан крыльцо бар да, орусча айтканда, же козырек деп койсо болот да. Анан бизде көп учурда мындай жерлерге өзүнчө бөлүп жаап кетишет, мындай өзүнчө кылыпчы. Биздики болсо, бул проектиде болсо, бир эле чатыр менен жабылып кеткен. Мынакей өзүңүздөр видеодон карап көрсөңүздөр болот. Чатыр менен жабылып кеткенде ушул жерге дагы анча-мунча бут кийимди коюп, тизип, жайкы учурда колдонсо болот. Андан кийин анан биз үйдүн өзүнүн негизги бөлүмүнө киребиз. Үйгө киргенде бул жерде чакан тамбур бар. Ушул жерге дагы бул жерге шкаф турат, бут кийимди тизген, жана сырткы кийимдерди тизген. Жана ушундай эле, ушул эле тамбурдан биз санузулга кирип кетсек болот. Мынакей бул жерде кенен эле санузулу бар. Ушул санузулду болсо атайын бул жерге койгон, чтобы үйдүн ичинде болсо, мындай десем, кардар колдонуп жатканда, кирип чыкканда үйдөн өзүнчө болуп турганын каалаган биздин кардарыбызчы. Негизги үйдүн бөлүгүнө киргенде эле өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, бул жерде чоң панорамный терезе тосуп алат дагы. Башка үйлөрдө мындай жерде коридор болуп, же болбосо туюк болуп калбайт. Киргенде эле чоң бул жерде панорамный терезе менен холл же болбосо гостиный тосуп алат да. План боюнча бул жерге дивандар тургузулат чоң. Бул жерге болсо телевизор турат дагы. Үй бүлөнүн эң негизги ушул жерде эс алуучу жайы болот. Дагы бир жолу басыла белгилеп кетчү нерсе, бул жерде чоң терезе болуп, жана үйдө коридор жок болгон себептен үй эртеңки күнү отделка бүткөндөн кийин абдан ыңгайлуу болот да. Себебинде эч бир жерде адам кысылбагыдай болот. Андан кийин болсо биз бул жак бетине өтсөк болот. Бул жак бетинде негизи кандай гана үй болбосун, эң көп колдонулган бөлмөлөр бул гостиный, жогоруда белгиленгендей холл жана кухня болот да. Ошол себептен кухня менен гостиный кенен мындайча айтканда ыңгайлуу болсо, сиздин эртеңки күнүмдүк жашооңузда дагы сизге жакшы бир комфорттуу түрдө жашаганга мүмкүнчүлүк берет. Мынакей кухня жагы маңдайкы бети эркер иретинде чыккан болчу, шестигранник болупчу. Бул жерге панорамный терезелер коюлат жана кенен 20 чарчы метрлик болгон абдан ыңгайлуу кухня болуп берет, ашканасы болуп берет. Жана бул үйдө бул жак бетинде болсо чакан детский комнатасы бар, жаш балдарга ылайыкталган, өтө чоң эмес, бирок ошол эле учурда өтө абдан кичинекей эмес. Андан кийин болсо бул жак бетинде дагы бир уктоочу бөлмө бар. Мынакей көрсөңүздөр болот, абдан кенен, потолоктору дагы бийик. И биз 3-чү уктоочу бөлмөгө киребиз. Бул үйдүн проектиси боюнча 3 уктоочу бөлмө бар. Мынакей бул ата-эненин бөлмөсү, эң кенен бөлмө. Ушул жерге кенен гардероб батырса болот, кенен уктоочу мындайча айтканда керебет батырса болот. Жана баарыбыз кыргыз болгондон кийин дайыма конок тосконго өзүнчө кенен бөлмөсү болгон жакшы. Мынакей биз азыр конок тосуучу бөлмөбүзгө кирдик. Бул жерде көрсөңүздөр өзүңүздөр толтура пенополистиролдун арткандары жана сип панелдин арткандары турат.
Бирок муну басал белгилеп кетиш керек. Азыр өзүңүздөр көргөндөй курулуш кызуу жүрүп жаткан кези дубал көтөрүлүп, чатыры жабылып, бүттү. Ошол жумуштан арткан материалдардын калдыгы. Баарыңыздар курулуш кылып көргөнсүңөр, билесиңер, үйдү куруп жатканда канча деген эшиктин алдын баары тең кир болуп, көп ар кандай материалдардын калдыктары бар. Биздикинде болсо аккуратный болуп ушундай жыйылган болот. Муну болсо биз кайра өзүбүз алып кетип калабыз. Өзүңүздөр видеодон карасаңыздар, биз планынан көрсөтүп беребиз. Узун туурасы канча экенин 6,5 380 болгон кенен мындайча айтканда конок тозуучу бөлмө. Сенсиз күн токтогон суйт мезгил жылбай, ыялга чөмүлсөм да жүрөк сыздай, куусалык каптаганда аргасыздан, жан эркен махаббаттын ырдай. Биз сиздерге бүгүн тартып берген үйүбүздүн узун туурасын дагы бир жолу кайталап кетейин. Узунунан 12, туурасынан 11 болгон ченемдеги салынган бир кабаттуу үй. Үйдүн ичинде болсо 20 чарчы метрлик кенен кухня бар, ашкана бар, ошондой эле 3 уктоочу бөлмө бар, кенен конок тозуучу конок бөлмөсү бар, зал бар, жана ошондой эле гостиный, холл иретинде тоскон чоң бир атайындагы бөлмөсү бар. Кире беришинде тамбурдан кирип кеткен санузулу бар да. Толугу менен үйдүн чарчы метр жөнүндө айтсак, бардыгы бирип 143 чарчы метр. Жана ошондой эле баарыңарды кызыктырган суроо бул үй канча сомго айланып калат. Бүгүнкү күндө, бүгүн 2023 жылдын июнь айынын ортосуна бул үйдү биз под евроремонт деңгээлге чейин салып бергенде 3 миллион 200, 3 миллион 300 миң сомдун тегерегинде айланып жатат. Анын ичине болсо фундаменти кирет, материал работасы менен, дубалы кирет, бийиктиги сиз менен макулдашканга жараша, крышанын чатыры кирет, чатырды дагы сиз менен макулдашабыз, кандай материал менен курат экенибизди. Ошондой эле пластиковый терезелери кирет, ак, күрөң, алюминий сиздин тандооңузга жараша. Үйдүн бетин кооздоп кетебиз, фасадын могул өстүрмөнүн астында болсо атайын витровой карниздер менен кооздоп жаап кетебиз. Сырткы үйгө кире бергендеги темир эшик коюлат. Үйдүн ичине киргенде толук электромонтаж, точка, выключатель, жанакы заземление дегендердин баары тең коюлган болот. Ошондой эле сантехникалык система коюлган болот. Дубалдын бетине болсо гипсокартон чаптап, гипсокартон үстүнөн апа кайгылып шпаклевкасын тартып кеткен болобуз. Жана ошондой эле полго болсо стяжканын жылууланган стяжка болот дагы, стяжканын үстүнөн наливной пол коюлат. Жана эң негизги маселени белгилеп кетиш керек, бул үйдө атайын вентиляциялык система коюп кетебиз. Ушул нерсенин баары тең материал, работасы, балдардын тамак ашы, жеткизүүсү жана биздин эмгек акыбыз баардыгы биригип, ушул үй бүгүнкү күндө 3 миллион 200, 3 миллион 300 миң сомдун тегерегинде айланып жатат. Ал эми сизде болсо кийинки жумуштардан бул ламинат төшөмөй, обои чаптамай же покраска кылмай, натяжной потолок, ички межкомнатный эшиктер жана санузулга кафель жана унитаз калат. Калаган иштердин баары толугу менен бүткөн болот. 3 ай ичинде сизге ушундай болгон үйдү толугу менен жанагы под евроремонт деңгээлге чейин жеткизип тапшырып беребиз. Эгерде үй салам десеңиз, кайрылыңыз. Үйдүн көркү сенсиң, шаңы сенсиң.